Шпалеранын жана зымдардын расход чыгымдарын айтып берели. Канча сом тегерегинде расход болушат? Шпалеранын размери 10 метр 11 метрден. Эми бул арыктарды чоң кылып кенен кылабыз. Келечекте мынакей капельный орошение коем деп атат мырза. Жыгач коюп койсок деле быйылкы чыгымды бир аз азайтыш керек болуп атат. Нижний зонада шордуу да. Капуста отургузган экен, жүгөрү отургузган экен, жүгөрү деле жакшы өспөй. Кургап калган ушундай болуп калат да. Гипсовый порода деп коет да булчу. Түшүмгө кандай ээ болорун экен биз мына жайында биле алабыз. Ооба. Июль, август айлары болот. Ошол кезде биздин каналга кирип сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Кап-капыл берет. Кантип өсөт ешибика? Бул азыр 80 сантиметр кирип атпайбы биринчиденчи? Айтып коебуз го, өйдөккү зонага караганда биякта эртерээк пышат деп. Ооба. Кайсы числолорду мындай прогноз бересиң? Ката кетиргендерин дагы көрсөтөбүз деп сөз бергенбиз. Мотча эле сына берет да булчу. Отунда булчу. Аз дагы кургай элек. Түшүп кеткен. Азыр дыйкандарга шпалеранын жана зымдардын расход чыгымдарын айтып берели. Канча сом тегерегинде расход болушат 1 гектарга? Шпалералар биз деген местный производстводагы угольниктерди алдык. 5ке 5 размериндеги. Калыңдыгы деле калың бир 3 миллиметрликпи ушундай да. Аябай эле боевой деп айтса да болот. Анан буну темирдин баасы бракованный да. Бракованный болгондуктан биз тоннасын 45 миңден алдык. Негизи российский производство же башка аябай жакшыларын алам десең, алар кымбат эле экен да. Тоннасы. А данный время биз тоннасын 45тен алдык. 1 гектарга деген 2 тонна алдык. 90 миң сом болду. Андан сырткары мындай зым алдык. 2.8 деп же болбосо тройка деп коет экен. Бунун килограммы 120 болду. Мындан 2 моток алдык. Мындай айтканда жалпы саны менен эсептегенде 105 миң сом кетти. 1 гектардын шпалер менен зымдарына, стойкаларына. 105 миң сом шпалера менен азыркы учурда угольник экен. Анан зым экен. Ошондо дагы бракованный деп атат. Стройный материалга катары жарабай калышы мүмкүн, бирок мынакей айыл чарбага жарап атат. Бизде мындай болот. Биз азыркы учурда аябай калыңын алып келип атабыз да, 5ке 5 размерлеринчи. Биз кийинки жылы дагы кошобуз. Азыркы шпалеранын размери 10 метр 11 метрден. Кийинки жылы бул ежевика дагы чоңоюп, дагы күчтөнөт да. Ошондо деген бунун салмагын көтөрө албай калат. Дагы 2 эсе кыскартат десең да 5 метр. Ошондо 5 метрден болуп калат. Анысынан биз деген жукарак эле угольник алып келип койсок болот да. Буга мындай айтканда биз ошондо деген кийинкисинде 1 тонна эле эме алып келип калабыз. Мынакей мырза. Темир алып келип калабыз жукарагынан. Азыр жалпы аралыгы 10 метр 11 метр болуп атканда 100 миң 105 миң сом кетип атат. Андан тышкары дагы ортого кийинки жылдары кошуп калат экенсиң. Анда 2 эсе арзаныраак болот анда. Анысында биз азыр кандай 2 тонна алып келип атабыз. Кийинкисинде даже эме алып келип калат экенбиз. Жарым тонна эле алып келип калат экенбиз. Жарым тонна ошо ортосуна эле иштетилет да. Азыр 2ден иштетилип атпайбы? Кийин ортосуна 1ден коюп койгондо биз ошондо 500 килограмм алып келип калат экенбиз. 500 килограммың 22.500 сомго расход болот экенбиз кийинкисинде. Жалпы 130 миң шпалера аябай идеальный болуп бүткөнгө чейин 130 миң сом расходунда. Эми биз бул шпалера боюнча дагы сөз кылабыз кийинирээк. Азыр мынакей могу жерде суу да. Арык сугат маселеси кандай болуп атат азыр? Могу жерде арык менен эле сугарып атасыңар туурабы? Биз арык менен эле сугарып атабыз. Арык менен сугарганда дагы суу кенен болсо, арык менен эле сугарып салган жакшы экен. Боло берет экен, бирок келип эле капельный системага токтоло берет экенсиң да, себеп дегенде келип туруп вентилин ачып койдуң, кеттиң биринчиден. Экинчиден буга дагы жанагындай железо, витаминдерден берип койсом деген ой максаттар боло берет да. Капельный болсо, ошо капельный менен витамин берип койсоң жакшы болот беле деген ой максаттар кетип берет. Азыркы учурда бул арык менен эле сугарылат. Арык менен эле сугарылат. Көрүп атсаңыздар, мына жерде тартып койсоң мынакей. Мындай кылып жака чейин тартсаң, кыскасы бул шпалераны түйүп толугу менен эле арык экен да. Бул биринчи жылы могул арыктар кичинекей болот. Себеп дегенде ежевикага суу бат жетиш үчүнчү. Биз эми бул арыктарды чоң кылып кенен кылабыз. Себеп дегенде биз буну терип атканда
бул жерлер ылай болуп жүдөбөш үчүн буну терең кылып койсок, арыкта суу түйүнөн эле өтүп кетип калат. Бунун тамыры узарып калган да ужечи. Ошондой болот да. Бунун арыктардын биз как положено тетиги башында турбайбы? Ошол жерин пробный кылып 2-3 метр каздык. Жигиттер ушундай кылып казайлык депчи пландаштырып кеңешип. Жок, тамыры бул терең кетет да. Анан ошол жерин бир аз терең кылып казып койсок, арык эме сууну бат эле кой берип туруп, жагып 1-2 күндөн кийин мөмөсүн тере бересиң. Бирок суу бергенден кийин дароо терүүгө болбойт да. Анда ежевика суусу чыгып кете турган болуп калат да. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, биз эми биринчи, экинчи чыгарылыштарыбызды эле көрсөтүп атабыз. Келечекте мынакей капельный орошение коем деп атат мырза. Мөмөлөрүн алып аткан кезин дагы толук сиздерге көрсөткөнгө аракет кылабыз, Кудайым буйрса дейли. Мынакей өзүнүн макулдугун берди. Ошол малына жетип көрсөтүп беребиз. Ошондон биздин каналга катталыңыздар. Анан азыр биз шпалера коюп аткан процессин сиздерге көрсөтүп берели. Андан тышкары дагы тетиякта бул темир үгөлүктөн тышкары башка вариант менен да жасаса болот экен, шпалераларды. Жетпей, биз деген бул жерге деген аябай эле көп тонна алып келдик. 4 тоннадан ашык темир алып келдик да. Анан жетпей калган жерлеринде биз деген жыгач коюп койсок да болот экен да. Жыгач коюп койсок деле быйылкы чыгымды бир аз азайтыш керек болуп атат. Бул жумуштун баардыгы оңой эле эмес. Чыгым расходдор талап кылынат башындачы. Ошого бир аз экономить этип атабыз да. Тетерде жыгачтар турат. Тетерде урматтуу көрүүчүлөр. Ошол жыгачтар эми булар арзаныраак, эле арзаныраак. Бул жыгачтар бизге бекер эле болуп калды. Эмне себептен дегенде, объездной жолдо бактарды кыйганда ошонун биз бутактарын алып келип стойка кылып атабыз да. Бул жакын жерде эле Кудайдын буйругу да, бул эми бул жардам болот да силерге. Мынакей. Анан мынакей азыркы учурда көрүп атасыздар, биз нижний зонадабыз да. Бул нижний зонада туздуу, шоорлуу, анан жеринин сапаты дагы өтө төмөн да. Азыр биз стойка коюп атканда жерди биз бурт этебиз да. Бурт эткенде ошондо көрөсүздөр. Бизде деген бул эмнеге айтып кетип атам, себептен анау ежевикаларды көрүп атасыздар да. Мынакей, мынтип башы эметип калат да буларчы, жерге көмүлүп калат. Бул көчөт. Бул көчөттү биз деген монтип жулуп алууга болбойт да. Жулуп ала турган болсоң, жолбосо онда эки ачекей болуп калган жерин мынтип жырып туруп башка жерге апарып кое турган болсоң, бул оруйт. Бул орубаш үчүн сөзсүз түрдө кеш керек. Бул жерде азыр эки көчөт. Бул болсо бул көчөт. Качан чыгат көчөт? Бул ошол көчөттөн. Жок, бул деген көчөт азыркы жазгы көчөт да. Буну биз деген тиги поляга апарып туруп, бул көчөттөр казылып кетти да. Кээ бирде ежевика нары бери өсүп барып өзү тамыр чыгарып калат да. Анан буну казып барып тиги жакка отургузуп аткан жактарыбызга апарып отургузабыз. Бул кичинекей көчөт ушундай болуп чоңоюп калат болчу. Анан мынакей айта кетчү нерсе, мына биякта дагы көчөт болуп калганын көрсүзбү? Мына кестим. Анан мынакей урматтуу туугандар, мынакей монтип көчөт болуп калдырып, башы эле барып туруп көчөт. Башы эле барып жерге сайылып калса, көчөт болуп калат да буларчы. Анан мына биогумус. Мынакей урматтуу туугандар, ушинтип узун болуп кетип өзү эле жерге сайылат экен, ошентип көчөт болуп калат экен. Муну качан алып туруп отурса болот? Анан мындай болуп калат. Биздин мына нижний зонада ежевикаларыбыз ойгонуп калды да. Анан бул ежевиканын көчөтүнүн анау баштарында тамырлар турбайбы? Көрүсүздөрбү? Бул клубниканын мурутчасы деп коет го, побег депчи. Ошондой эле сыяктуу бул ежевика дагы ушундай болуп туруп, башында тамыры болот экен. Бунун башын ошо 10 см, 15 см жерге көмүп кое турган болсоң, ушул тамырлар чоңоюп туруп эле, мондай эле көчөт болуп калат экен да буларчы. Көчөттүн чыгышы оңой экен да мунукучу. Мынакей, муну мырза, муну көчөттү качан отурса болот? Күздө алып отуруп кетсе, же азыр казып отуруп башка жерге? Буну азыр эле апарып отургузабыз. Биз башка жаккачы отургузабыз. Бул ушундай болуп көчөт болуп берет да. Кийинки жылы ушундай көчөт. Bundan чыккан чырпыктарды күзүндө кайта дагы көчөт чыгарып берет да булчу. Мисалы, богул ежевика канча көчөт чыгарып берди. Ана биз эми буну эсептеген жакшы көрөбүз, урматтуу көрүүчүлөр.
Анткен деген минимальный эсептегенбиз. Бул өскөндө деген 6 метрге чейин өскө төрөт да. Мынакей. Канча экен? Бул баша сыяктуу экен, Иә. Мынакей эмесич, өскөнүн карасаңыздар, бияктачы. Эсептеп берчи. Биздин мына ногул. Бу жерде 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 чырпык бар экен, о жердечи. 5 көчөт. Анан бунун бийиктигин карасаңыздар. Бийиктиги өтө чоң да бул. Боюна бергенде эмне пайда, Жок, кыскартабыз, түшүм жакшы алыш үчүн кыскартабыз. Анан бунун айтып аткан себебим биздин жер нижний зонада шордуу да. Туздуу, бирок бул ежевика шордуу жерде деле өсө берет экен. Мунун көрүп атасыздар да, качествосунчу, сапатын. Жер слабый болсо мынчалык өсүп бербейт эле да. Жер слабый болсочу, анан биз дагы дополнительно биогумус дагы берип атабыз. Балким биогумустун дагы чоң жардамы, таасири болуп атат деген. Анан азыркы учурда жерди буртетип сиздерге көрсөтөбүз, жердин качествосын. Буюрса ушунда, а так мына нижний зонада туздуу, шорлуу, жердин слабый деген жерде мына өсүшү аябай эле жакшы. Бизге аябай маанилүү, бул мөмө байлаган кезде келип жеп көрүп, түшүмүң байлап аткан кезде көрөбүз, Кудай буйрса. Катталыңыздар. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы? Же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар Agrostyle компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семиткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. Agrostyle дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Бизде азыр мындай бур турат. Бул бур менен мындай шпалераларды орнотуп, тешип жерди. Биз силерге эмнени көрсөткүбүз келип атат? Ушул ылдыйкы зонада баары эле билет шордуу жер, туздуу жер деп. Мынакей биз ушул жерди силерге азыр тешип, мырза өзү көрсөтүп берсин. Бул жер түшүмдүү, аябай көп өсүмдүк өсө бербейт деп айтышат. Ошону силерге мырза кененирээк айтып берсин. Бул бур менен биринчиден бур жөнүндө айтып кетейин. Биз деген бул бур менен жумушубуз аябай жеңилдеди. Чынын айткандачы, биякта деген Кубан деген байкебиз, тааныш байкебиз бар. Биз менен шерик болуп иштейт. Кубан байке деген эртең менен эрте туруп алып, ошол жактагы буртетип, өзү 1 гектардын стойкасын өзү эле коюп койду да. Коюп койду. Анан бул аябай жумуш жеңилдетет экен. Бул бур жок болгондо квалдан менен алып кечке кагып жүрмөкпүз да. Ошондо мына мисалы жумушубуз оорлошмок да. Баягы техника менен көп жумуш аткарсаң болот экен. Биринчиден. Анан экинчиден жанагы нижний зонадагы почва өтө слабый келет экен да. Бул жака деген көп нерселерди мисалы капуста отургузса деле, капуста бул жакта жакшы болбойт экен да. Өсөт, бирок жакшы болбойт. Жакшы болбойт экен. Именно азыр биз турган жерде мисалы капуста отургузган экен, жүгөр отургузган экен, жүгөр деле жакшы өспөй. Анан тупрагынын составтары бир башкача экен да, шордуу болуп. Анан бул жерде аркабызда көрүнүп турат, мындай бир ак сыяктуу да. Кана бир көрсөтөлүчү. Мынакей азыр мен буну иштетүү да оңой экен да. Мен включателин баспапмын го. Бизде могул чыкпадыбы? Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, караңыздар. Ак топурак экен да. Туздуу деп атканыбыз да. Бул жакта деген тупрак ондай аппак, эчтекеси жоктой да, гипстей. Мынакей. Курап калганда мынакей ушул курап калганда курап калганда ушундай болуп калат да. Ушундай болуп калат. Анан бул тупракты көрүп настроениең түшөт да. Бирок бул ежевикага мындай күчү жок тупрактар, мисалы аппак тупрак негизи аябай күчү жок деп эметилет да. Бул өзү гипс.
гипсовый порода деп коет да булчу. Анан үйдө шпатлевканын гипси деп эметпеңиздер. Булар естественный гипс. Буну деген газ менен ысытканда бул обычный эле биздин гипс болуп калат да, строительныйчы. Мынакей кургагандан онда аппак болуп калат. Бордой эле көрсүзбү? Ооба. Анан бирок ушул жерде ежевика мына өсүшүн көрсөңүздөр. Мыначы Көктөп ежевика өсүп атат. ежевика өсүп атат. Анан былтыр дагы түшүм берген да бул жактачы. Былтыр дагы түшүм бергенде аябай жакшы берген да. Анан бул ежевика жер слабый болсо деле, шорду болсо деле бул ежевика өсө берет экен. Мынакей өсүшүн караңыздар. Бул жерде деген канча чырпы экен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Если жер слабый жер слабый болсо дагы бул өсүп атат да. Бул өзү ежевика жер тамдабайт экен. Эми биз азыр түшүмүн байлай элек да турабы? Бирок биз былтыр жегенбиз. Остигенге алгансыңар. Ооба. Эң маанилүү нерсе бизге мынакей Агролайф каналы чагылдырып атабыз. Мынакей ушундай жерден кандай түшүмдүүлүккө ээ болосуң. Мына көктөп өскөн жери жакшы. Ооба. Көчөт берген жери жакшы. Көйүп биогумус да кошуп атыптыр, эми ал деле биогумус да берип атат. мүмкүн. Бирок эми түшүмгө кандай ээ болорун экен биз мына жайында биле алабыз. Июль, август айлары болот. Ошол кезде биздин каналга кирип сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Ушул жердин биздин түшүмдүүлүгүн кандай алганын, ар бир түбүнөн канча чыкты, башка кишилерди алып келип туруп ост тийгизели, алар өзүнүн ой пикирлерин айтсын, мындай айыл чарбага тиешеси жок болсо деле аракет кылабыз да, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей, демек мына ушундай мырза, сен биздин каарманыбыз, ушундай жерди эксперимент кылып, ушундай жерден түшүмдүүгө ээ болсо, бул өзүнчө бир баатырлык да. Келе мындай дыйкандарга, биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн Анан огул түшүндүрүп кетейинчи азыр, мырза кайра келебиз. Мынакей биз бир жерди тештик. Бул жерде ушундай экен, мынакей бул жер кургап калыптыр, туз да, бул эми гипс деп атат. жердин шордуулугу да биягын өтө деле көп. көрсөтөлү. Повышенный. Мынакей ак. Ошондой тешип даярдап коюптур. Мынакей. Карасаңыз, таш болуп калыптыр бул. Кандайкы деле таш го? Ооба. Иә. Ушундай биз биякта ушундай. Жүр бияка да. Мынакей ак жер. Капкатуу жер. Кантип өсөт бул ежевика? Өзүнчө бир находка деп коет го орусча. Өсүмдүк ушундай жерден эгер өсүмдүк өстүрүлүп, мөмө гүлдөп, мөмө бизнеси өнүгүп кетсе ушундай жерден, анда бул чоң ийгилик да, мырза. Биздин тупрак ушундай аппак көрсөтөрбү? Аппак. Бу жерде мындай аябай слабый, бирок ежевикалардын өсүшү жакшы. Эң начар деген ежевикабыз, мына ушул деп коюңуз. Бул ежевика үчүн биринчи жылдыкка ушул деле аябай сонун нерсе да. Ушул деле аябай сонун нерсе. Башка деле ежевика баккандардыкын көрүп атабыз. Ушундай, мындан кичинекей. Бирок ушундай жерде дагы ушундай болуп өсүп беришип, тетиндей болуп өсүшү бул өтө аябай сонун нерсе. Ежевикалардын өсүп тетиги бурдун жанында, бензиндин жанында турат мынакей. Ежевикалар кантип көрүнөт? Анан мына ол жерде деген Айсбеке бурт этип кетишти да балдарчы. Монда бурт этип кетти. Анан мына мондай стойкаларды алып келип эле коюп коебуз. Мынакей эми шпалераларды кандай орнотуп атканда? Бурт эткенден кийин. Кешкенден кийин канча метр тешти ошондо? Бул азыр 80 см бурт. Тетиги өзүнүн тереңдиги 80 см экен. Ооба. Муну эле саябыз. Сайгандан кийин мунусун көмүп коебуз. Эчтеке мындай зым менен тартылганда түзөлүп калат да турабы? Бул мындай кылып туруп көмүп коебуз да. Бул бош да. Бош да. Бул азыр 80 см кирип атпайбы биринчиденчи? Анан экинчиден стременка менен коюп туруп эле балдар бир 4-5 жолу чапкандан кийин бул ката түшөт. Анан кийин суу кирген суу жүгүртөбүз да. Суу жүгүрткөндөн кийин бунун түйү ылай болуп туруп, бул катып калат да, бул стойканы оңой менен жула албайсың да. Жери ошондой болуп атпайбы? Жер катып калат. Гипс да. Гипс жер. Бир чети карасаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бир чети чоң минус болуп атса, бир кичинекей болсо да бир плюсу бар экен да. Ооба. Жердин составы ушундай, биякта аппак да, анан ушул жерде сонун болуп атат. Бул ежевика жер тамдабайт экен да. Негизи могу объездной жак да. Ооба. Объезднойдун ошо тегерек четил тылды жагы бүт эле ушундай жерлердин баары. Же бир бөлүнөбү жерлер? Мен кандай десем, аралыгы биягы
1-2 километр, баягы 1-2 километрдеги жерлерди көрдүм. Жердин составы ушундай экен да. Бүт эле ушундай 1 километр. Азыркы жана тигил отургузуп аткандагы жердеги 7 гектар жердеги ал жердики дагы составы ушундай эле. Эгер жер жакшы болсо, бунун түшүмдүүлүгүнө дагы көп эсе жакшы берет да, туурабы? Бул жер жакшы болсо анда аябай. Жер ошо тандабайт деп бир өзүнчө бир жыйынтык чыгардык. Эми биз 100% айтпай эле коелу, жер тандабайт экен деп. Балким кандайдыр бир жерлерге деле эметип калышы мүмкүн. Эме болуп калды. Мисалы, Озерный, Манас аэропорт жактарда дагы 1-2 көчөттөн апарыпчы отургузгандар дагы аябай эметти да. Өстү. Анан клубника ал жака болбойт экен. Верхний зонага жакшы болот экен да ал жака. Клубника өстүрүп атпайбы ал жакта деле? Клубника нижний зонада өстүргөндөр аябай аз. Бирок өстүрүп атышат да. Болбойт экен деп да айтпай эле коелу эми. Өстүрүп атат, бирок эми алар сортторун туура тандап өстүрүп атат да, туурабы? Нижний зонада мисалы 90% сорттор туура келе бербейт клубникагачы. 10 эле процент. Ладно, ал клубника боюнча өзүнчө кеп кылалы. Эменики. Мынакей караңызчы, мындай көктөп турат. Ежевиканка. Гиптелген жерибизде сонун өсүп атат. Канча экен? Канча түп бар экен биякта? Канча көчөт? Бул жактабы? Ошону эсептегенде бул жагы өзүнчө көп, бул жагы өзүнчө 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Бияк. 16. Мына могу түптөн. Анан мына узундугун карасаңыздар, бунун өскөндүгүнчү. Бул өзү тиякта турат. Өскөндүгүн. Бул деле узун болуп. Кес коюп турсаңар, Биз ошо дагы жарым метрдей жерин кесип туруп көчөткө кеткен да. Мисалы азыр ол жерде чуңкурлар болуп турбайбы? Ушул жерлерде бардыгында көчөт болгон. Ушул жерлерди казып барып, тегил жака апарып отургуздук. Мынакей могу мен ойлоп атпаймын, бул арык казганбы деп. Ушул жерден мындай бутагы келип чыгып Биз ежевикалардын өтө эле башын көмөбүз да. Тупуракка көмүп коебуз. Бияка суу бергенде көчөттөр дагы суу ичет, ежевика дагы суу ичет да. Биринчи түшүмдөрүн качан келип тартсак болот? Эми биринчи дейли биз айтып коебуз го, өйдөккү зонага караганда биякта эртерээк бышат деп. Кайсы числолорду мындай прогноз бересиң? Прогнозду точно айта албай атам. Өзүңдүн прогнозуңду биз көрөлү да, эми далилдейбиз да. Келип тартабыз да мынакей биринчи түшүмү деп. Буюрса азыркы учурдан бир 3,5 айдан кийин берип коет да. 3,5 айдан кийин? Ошондо мынакей 23 март, 23 апрель, 23 май, июндун аягы болуп калат экен да? Жок, июндун башы болуп калат. Июлдун башы. Июлдун башы болуп калат. Июлдун. Жайдын ортосунда. Жайдын ортосунда болуп калат да. Атяк бир жума, бир 10 күн эрте берет деп атпайсыңарбы? Аякта деле ошол убакта эле берет да. Жок, мындай болуп калат. Мен азыр числодон адашып атам. Тияка караганда 20 күн эрте берет да. Тиякта бир июлдун 5-теринде баштайт берет деп атпайбы? Кубанып айтпады жана. Ошондо силер июндун аягында бир 20-лардан кийин алып калса болот. Алып калсак болот да, биринчи түшүмдөрүн. Азыр биз эми болжолдоп айтып атабыз. Эч кандай далил жок, бирок ошого эметели. Эгер азыр бизде деген мондой болуп атат да. Июндун бир 25-теринде, 20-ларында келели, тарталы, Азыркы учурда бизде деген мондай СПГ муну карасаңыз. Бизде ноолар уже өсүп калды да. Булар өсүп калды. Жалбырактарын кой берип калды. Нооларычы. Уже баштапты. Ооба, баштап калды. Верхний зонада булар азыр өсө элек. Азыр чырпык бойдон эле турат да буларчы. Алар качан баштайт верхний зонада? Дагы бир 10 күндөн кийин бир аз бүчүрлөрү ача баштайт да. Биякта уже ачып атты. Биякта уже ачып калды. Бул бир жумадан кийин уже чоң жалбырак болуп калат да булчу. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Түшүм булагы долбоор негизинде сиздерге мырзанын ийгиликтерин жана ушундай ката кетиргендерин дагы көрсөтөбүз деп сөз бергенбиз. Мынакей эми бир каталар боюнча дагы сиздерге кеп кылып кетели. Мырза, ушул жерде, мына жерде үшүп калган ежевикаларды көрүп атам да. Ар жердеги караганда. Ушул боюнча биздин көрүүчүлөргө айтып кетчи, эмне ката кетирдиң бул жерден? Буларды көрөрмандарга сөзсүз түрдө көрсөтүш керек. Себеп дегенде башка видео, башка ютубтарда көрсөң мынча миллион табыптыр деп эле ушундай нерселер бар го. Ооба. Анан бизде деген кыйынчылыктарды көрсөтүш керек сөзсүз түрдөчү.
баягы эл дүрбөлөңгө салынып, оңой экен ежевиканы тийип койсоң эле болор экен депчи. Анан бирок ошондой нерселерин дагы башкалар да айткан бизге. Бирок биз кылабыз деп кылдык. Бул жак мен тааныш байкемдики. Баягы ар бир адам өзүнүн жерлерин карап эметти да. Анан бул жактагылар жетишпей калды. Чынын айткандачы. Жетишпей калды. Баягы башка жумуштар менен да жетишпей калып, анан бунун үстү жабылбай калды да. Кел баштан баштайлы. Бул былтыр 1 апрелде да отурулган, туурабы? Бул да 1 апрель. Ежевика ошол эле Лохнес сорту. Ошол эле жанында эле мына тиги гүлдөп аткандын жанында эле ушул жерде канча гектарда жер буякта? Бул жерде азыркы учурда 1 гектар. 1 гектар жерде Лохнес сорту ошол эле технология менен 1 гектар жерге ежевика отургузган экен. Кышкыга убакыт жок болуп, агроспан менен жаппай, чөп менен жаппай, результат мынакей 1 жылдан кийин моундай болуп атат. Результат көрсөтүп кой. Мотсак эле сына берет да булчу. Отунда булчу. Аз да кургай эле. Түшүп кеткен. Бул мотсак эле сына берет булчу. Мынакей. Бул мындай кылсаң эле сына берет. Аркыларын да көрсөтүп койсоң. Мынакей курап калганда булчу. Буну ежевиканы сүйө кылыш керек да. Сүйүп кылыш керек. Анан кышкыга мындай жөнүнө таштап койгон. Жөнүнө таштап койгон болбойт. Бирок биз деген чөп менен жапкандарда туура эмес жаап алгандардын үшү кургандардын карчы көрсөтүп койсоң ар жакта. Мынтип караңыздар. Караңыздарчы, аматөрчүлөр. Тиякта мына сары болуп турган жердин баары эле ошо турабы? Жашыл болуп турган жер уже жакшы эле турабы? Мынакей өзүңүздөр көрүп атсаңыздар керек, бүт эле көгөрүп турат. Эң негизги кеңеш буну сөзсүз түрдө агроспан менен жабыш керек экен. Агроспан менен жаба турган болсоңуздар, биринчиден түшүмүн аласыздар, экинчиден көчөттүн сапаты дагы жакшы болот да. Анан бул биз үчүн ийгилик деп эсептесек болот. Биз деген мүмкүнчүлүк болуп калып тиякта агроспан менен жапканбыз. Жаппай эле койсокпу деп да ойлонгонбуз бир убактачы. Анан бирок ушунчалык менет кылгандан кийин жаап салайлы деп жаптык. Анан бул жак жабылбай да калды да. Анан бул жак ушуруп кетти. Бирок бул эмне себептен ийгилик деп атам? Бул катаны көрдүк да. Кийинкисинде жаба турган убактысында келип жабып эметебиз. Бирок бул өтө деле ката дебесек болот. Анан бирок бул деген бунун да бир плюсун айта кетсем да болот. Кээ бир учурда атайын ушундай кылышка да туура келет да. Неге? Эмне себептен дегенде бунун азыр кыркып салабыз да. Буларды кыркып салгандан кийин бунун түйүндөгү ежевика аябай чоң болуп өсүп чыгат. Эмдиги жылкы шпалера койгон себебиңер ошол экен да. Ооба. Бул эмки жылы бул үшү курбагандын түшүмүн кубалап жетип калат. Себеп дегенде бул түшүм алганында бунун энергиясы калат дагы. Запас энергия калат. Запас энергия калат. Ал тамыр чыгат. Анан бул жактагы жаңы чыгып аткан побегтеричи өтө өзгөчө болуп чыгат дагы. Ал болсо быйыл күздө сонун болуп, эмки жылкы жазда аябай жакшы түшүм берет да. Демек болгону убакыттан утуруп атат. Бир жыл уттуруптур, бирок көчөтү түрү. Түйүндө түрү, бирок эмдиги жылы бул жакшы көчөт болуп өсүп берет экен. Анын үстүнө дагы түшүмдүүлүгү болуп берет. Түшүмдүүлүгү дагы бул быйыл бир аз киреше азайтканы менен эмки жылкы кирешеси жакшы болуп берет. Мынакей. Бир плюсу бар экен, бир минусу бар экен. Бирок кандай болбосо дагы, эгер тезирээк түшүмгө кирем десеңер, жабышыңар керек экен. Кел, мынакей. Буякта тартып коем да. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, могул жерден деген бул экспериментальный болуп калды да. Биз деген суу ичиш үчүн мону карасаңыз, арыктын ортосуна отургузулган ежевикачы. Арыктын ортосуна отургузулган, арыктын жээгине эмес. Анан биз арыктан сууну кой бергенде мейли ежевика биринчи ичет өзүчү. Бирок минус жери бул арыктын ичине отургузганда жер каткалаң болуп калат экен да. Асыл катмарын баарын жууп таштап туруп, суу өтүп кеткенден кийин бул жерде баягы жылтылаган эле шуалган эмедей болуп эле жер каткалаң болуп элечи. Баягы ылай болуп туруп дем албай калат. Дем албай калат экен дагы. Жумшак болуп. Анан ол жерде чыгып аткан побегичи
побеги кыйналып анан бунун росту кичинекей болуп калат экен да. Кеч бойго берип калат экен да. Мына азык заттарын атайын таштап койгондо өшүп калса деле. Бул азык Эмдиги жылкыга? Жок, бул азык заттарын бул азыр тыштап атабыз. Эмне себептен азык тыштап атабыз? Буну кырккандан кийин бул жакта тамыры өтө күчтүү эме побег чыгарат да. Ошого витамин жеткизбей Ошо сиңип кетет, жамгыр мамыр коюн. Жамгыр менен эле сиңип кетет. Сугарбайсыңар болду, э? Сугарылат. Дагы сугарасыңар өзүңөр? Сугарылат бул. Мынакей. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, ушундай ката кеткен экен. Ката дегенде эми бул катардагы эле бир ката да. Көп дыйкандар малина болобу, клубника болобу, ежевика болобу көп үштүйгөн учурлар аз эмес да. Бирок бунун жашоосу токтоп эмдиги жылкыга жакшы көчөт, мөмө байлайт деп айтып атат. Бул эмдиги жылда тартабыз муну. Биринчи жылкыга бул эч кандай деле зыяндуу, банкрот деле деп айтса деле болбойт негизи. Биз кээ бир дыйкандарды көрдүк. Дыйкандар алар болсо биринчи жылдыкын көчөтүн өстүрүп өткөн дагы атайын үшүк урдуртуп, чырпыктарын кесип туруп, андан кийинки жылдар барго, экинчи жылдары ошондон баштап агроспан жабып жакшы карап коет экен да. Биринчи жылкы тамырга кетиргизип коет экен да. Ушундай дагы атайын кылган учурлар болот. Атайын кылган учурлар дагы болот экен да. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, бизде тиякта агроспан менен жапканы да бар, чөп менен жапканы да бар, мынтип үшүтүйгөн да бар. Ушулардын баарын көрсөтө берели. Көрсөтүп, аябай дыйкандарга бул жакшы тажрыйба болот да. Эң негизи сенин тажрыйбаң, сенин опутуң мынакей дыйкандарга маалымат. Маалымат бүгүнкү күнү бизде аз. Эң негизгиси экинчи жылдан кийин үшүтүштүн кереги жок да. Экинчи жылдан кийин түшүм алыш керек да. Биринчи жылды мейли деп коебуз. Бирок экинчи жылдан кийин ал сон болуп чыгып берди, өсүп берди да, аны үшүтүштүн кереги жок да. Сөзсүз түрдө агроспан менен жабыш керек. Анан экинчи жылдагыны камыш менен жабып кереги жок да. Анан камышты ташыгыча жинде болуп бүтөсүң. Эң жакшысы эле агроспан менен жабып коесуң. Бизде былтыр өзүбүздө о жакта чөптөрдү тазалап салып, анан чөп жок эмне кылабыз деп анан агроспан алып келип агроспан менен жаптык да. Анан агроспан менен жаптык. Дагы жетпей калган жерлерине чөп алып келдик. 1 гектардын чөбүн алып келгенде могул жерде жапканда деген 2 эле жөөккө жетип калат экен чөпчү. Өтө көп объемдо керек экен. Көп көрүнгөнү менен бирок кичинекей эле жерге жетип калат. Былтыр деген башкалардан да көрдүк. Эме камыш менен жапкандарды экинчи жылгынчы 60% 50% үшү куруп кеткен. 50% чөп менен да риск барбы, э? Чөп менен да риск бар. Эме эң жакшысы агроспан менен жапканда ошо риск жок. Бизде мындайча айтканда демо поле болуп калды бул, э? Дыйкандар үчүн демо поле болуп калды. Бул тажрыйбалар керек бизге баарыбызга. Мына мен деле урматтуу көрүүчүлөр, ежевикага кызыгып аткан учурум. Биздин ежевиканын келечегин көрүп атабыз да, эми убакыт көрсөтөт албетте. Бирок биздин каналга катталып, биздин каналдан ушул культура боюнча көп маалыматтарды көрө аласыздар. Эме нижний зонадагы малинанын өскөнү. Ой, мен тебилип атпайм биякта. Жок, эчтеке болбойт. Бул малина экен мынакей. Мына малина. 23 март 2025 жыл малина биякта өсүп калды. Көрсөтөрбү? Аябай эле сонун өсүп калды. Бер жагында да караңыздар, бер жагында да, бер жагында. Нижний зонанын бир пилосу бул эрте ойгонот экен да. Малиналарчы. Верхний зонада жок азыр эчтеке. Верхний зонада эми бул жерден жарып чыккан атат да. Бирок малина жер тандайт да. Бул бияка кандайча өсөт бул? Бул сорт деген бул шамалга, ысыкка чыдамкай сорт. Биз бул жерде 2 сорт бар. Имара, анан Эндросадирос деген бар да. Ошо 2 сорт чыдамкай сорттор ба? 2 чыдамкай. Булардын түшүмдүүлүгү раннийга да кирбейт, позднийга да кирбейт. Бул средний сортко кирет. Долгоиграющий болуп калат да. Алып келип отургузганда бул өскөндөн кийин эле түшүм бере берет экен да. Биринчи жыл элечи. Бирок көп бербейт. Бирок жеп аябай сүйүнүп калган бирастан анан. Оз тийгенге. Оз тийгенге. Анан берден деген көп количествода отургузулду да. Көп количествода. Бул жерде деген 1% эле өлдү. 1 эле процент өлдү. Бул жердин айынан ба? Бул көчөттөн болуп калышы мүмкүн. Суу жетпей калышы мүмкүн, ошондой эле. Жердин эмеси эмес. Мынакей урматтуу дыйкандар, бул жерде ежевикабыз өсүп атат. Биз тетиги алыс шпалералар көрүнүп атса керек тетерде.
ошо шпалераларды жанында тарттык, жерди тешип көрсөтүп бердик силерге. Бул жерде да мынакей көктөп атат, өсүп атат. Туурабы? Мырза. ооба. Сонун болуп эле өсүп атат. Жакшы, шүгүр, Аллахка шүгүр. Аллахка шүгүр, сонун экен. Ошо бул эмени ежевиканы баштап атканда дагы бир гана Алладан деп баштаганбыз. Бир гана Аллага таянып баштаганбыз. Аллахка шүгүр, Аллахым жардам берип, ежевикаларыбыз жакшы өсүп атат. Буюрса быйыл түшүмгө киребиз. Биз мына жаш дыйканбыз ежевика боюнчачы. Анан ошол кабарларды сиздерге бөлүшүп, эмнелер болуп атат, кандай болуп атат, ошолор менен бизде өзүбүздүн элибизге туура маалыматтарды жеткизип, ошо үшүк уруп кеткендери, үшүк урбагандары, түшүм алып аткан почвалары кандай болуп атат, ошолордун маалыматтарын жеткизе турган болсок, ошого кызыккан дыйкандар ушул ежевикаларды отургузуп киреше таба турган болсо, биздин өзүбүздүн элибиздин, журтубуздун өнүгүшүнө бир чоң салым болуп калмак да. Туура, анткени сен деген мынакей ушинтип бир жыл коротуп, 2 жыл, 3 жыл коротуп, бир өзүңдүн тажрыйбаңды алдың. Азыр эл менен бөлүшүп атасың, элдер өзүнүн бир убактысын, нервин, акчасын экономдойт да, туурабы? Үнөмдөйт. Бул деле ийгилик, бул деле убакыт менен уттуш деген да. Биз деген ошол ежевика боюнча, клубника, малина боюнча бардык сырларды эл менен бөлүшүүгө даярбыз. Эксперименттерибиздичи эч кандай бир дарысынан же бир кандай бир кароодогу нерселерди, секреттерди жашырып коюп, анан жөндөн жөн эле сонун экен деп элечи, бир минустары болсо дагы сонун экен деп эле айтпай эле, биз ошонун баардыгын элге ачык айтып эле, мондой болгондон мондой болуп ооруп атат, ногулдарын бериңиздер, же болбосо ногу убакта сугарыңыздар, капельный жакшы экен же арык менен жакшы экен деп бүт баардыгын ошо элге бөлүшүүгө даярбыз. Биз жыйынтык чыгаралы, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей күн дагы кире турган мал келди, биз үйгө кайталы. Мынакей ушул жерде шпалераларды коюп, баягы билесиңер, агроспам жабылган учур болчу, эми мынакей шпалералар коюлуп, Кудай буйрса, убакыт учкан куш дейт, түшүм байлаган кезине чейин аз эле күн калыптыр, мына 3 ай эле деп атат. Ошону силерге көрсөтөбүз. Биздин каналга сөзсүз түрдө катталыңыздар, дыйканчылык менен алек болгондор. Анын үстүнө дагы ушундай бир начар жер деп айтса болбойт, эми көп өсүмдүк өспөй турган жерге ушундай бир мырза өзүнүн мындай орусча айтып коет, открытие кылып атат, өзүнө бир жаңылык кылып, биз бул мырза үчүн эле бир гана ийгилик болбойт, бул баарыбызга эле ийгилик болот. Анткени деген Нижний зонада канча деген жерлер бар. Эгер ушул жакта ежевика ушундай мөмөлөр өсө турган болсо, анда биз акырындан айыл чарбабызды өнүктүрө беребиз да. Ушу биздин каарманыбыздын, мырзанын ийгилиги, Кыргызстандын ийгилиги деп да айтып койсом жарашат, урматтуу көрүүчүлөр. Ошондуктан биздин каналга катталыңыздар, комментарийлериңерди жазгыла. Комментарий жазат десе эле жаман нерселерди жаза бермеңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Жакшы нерселерди да жазыңыздар, өзүңүздөр суроолоруңузду бергиле. Биз балким бул жерден биз өзүбүздүн суроолорубузду бербей калдык. Көптөгөн суроолор бар да. Ошону силер берсеңер, биз чыгарылыш кылып даярдай беребиз. Анан лайктарды баскыла, бул силер үчүн мындай оңой эле, биз үчүн аябай чоң мотивация. Биз мына лайк басып атат, элдер көрүп атат деп биз чыныгы керектүү материал чыгарып атабыз деп сезебиз дагы, силерге көптөгөн чыгарылыштарды даярдай беребиз. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге рахмат. Биз эмки чыгарылыштардан көрүшкөнгө чейин.